Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Даамдуу тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен көрүп турганыңыздардай блинчиктен торт жасап алабыз. Торт өтө кооз, көркөмдүү, анан да калса аябай даамдуу болуп чыгат. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, бизге жазылууну унутпаңыз. Видеолору сизге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналды колдоп коюшуңузду суранабыз. Биринчи биз блинчик жасап алышыбыз керек болот. Ал үчүн менин каналымда рецепт бар, анын ссылкасын видеонун астына таштап кетем. Мына ушинтип рецепт блинчиков дегендин ссылкасына бассаңыздар, блинчиктердин рецепти даяр сиздин экраныңызда пайда болот. Андан кийин бизге крем керек болот. Крем үчүн 500 грамм сметана жана 200 грамм сахар пудрасы керек болот. Менде 200 грамм сахар пудрасы жок болгондуктан 100 грамм сахар пудра коштум жана калганына кум шекер коштум. Миксердин жардамында же венчиктин же кашыктын жардамында деле аралаштырып, тегиз кылып, кум шекери эригенче бир массага келтирип аласыздар. Крем даяр болгон соң биз торту жасап алабыз. Ал үчүн бизге атайын форманын кольцосу керек болот. Же болбосо, эгер мындай тегерекчеңиздер жок болгон болсо, үйдө бар башка нерселердин тегерекчесин пайдалансаңыздар болот. Четтерине ушинтип блинчикти тизип алабыз. Блинчиктин үстү жагын көбүрөөк калтырганыңыздар оң болот. Себеби торттор бүтүп, кайрыганда жетпей калбастыгы үчүн. Эми астына бир блинчик салып, бир кашыктан же 2 кашыктан крем куюп, үстүнө кайра блинчиктерди кезек-кезеги менен салып, блинчиги үстүгөгөнчө ушундай кезек менен толтуруп алабыз. Эгер варенье кошкуңуздар келсе, ортосуна ошол кремдин үстүнө варенье кошсоңуздар болот. Баары табитиңиздерге, өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Ушинтип бардык блинчиктерди тизип алган соң, үстүндөгү блинчиктер менен бырыш-бырыш кылып ушинтип кооздоп чаап алабыз. Мындан кийинки кооздоо өзүңүздүн табитиңизге жараша. Кааласаңыз варенье менен мен сыяктуу кооздоп койсоңуз болот, кааласаңыз ушул бойдон калтырсаңыз болот. Жана мен ашкан блинчиктерден майда кылып трубочкага ороп, розаларды кесип алдым. Ошентип кооздоп койсоңуз да болот. Эгер каналда болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, жазылууну унутпаңыз. Видеолору сизге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналыбызды колдоп коюңуз. Албетте жасап көрүңүз, тамагыңыздар таттуу болсун.